кичине жаман эпизод болуп туруп эшикте туура эмес кылдыңар. Андай болбош керек. Ошон үчүн мен бүгүнкү процесске аргасында биздин служба судебных приставов деген бар. Ушундай залдарда, соттук отурумдарда тартипти карай турган. Ошолорду чакырдым бүгүнкүсүндө. Андан бүгүнкү отурумду улантабыз. Бүгүн мурункусунда соттолуучунун бирөөсүн сураганбыз, экинчиси калган. Бөдөш ошол боюнча токтоп калганбыз да. Бүгүнкү күнгө кайра бөдөш мурункусунда даяр эмесиңерби? Бүгүн көрсөтмө бересиңерби, даярсыңарбы? Баш бештеп жүрүп ошо столовойдо курулай аттыбыз. Таанычумун сырттан ата-энелердин баарын 10 жылдан бери тааныйм, ата менен чогуу иштешкем. Атасы 38-чи машкада жап жүргөндө эле таанычумун. Андан кийин акыркы 3 жылдан бери бурулай менен сүйлөшөдүм, кыз жигит болуп. Ортодуна кыз жигит болуп жүргөндөн кийин шакек алып бердим. Турмушка чыгасың деген. Гүл алып бердим. Андан башка жактарга Доспал менен чогуу отурганда кафелерге барчубыз. Кофе жеген болчу. Мурдан сураганда апам каршы болуп атат деген багачы. Мен таанайм же ошо Марс деген баланы таандар деп. Мен 3 жылдан бери сүйлөшүп жүрчүм. Телефонун айтпай койдум, эмнеге айтып атат дедим. Анан барып таганы чакырдым, ыздан тек чакырдым. Чакырганда билбейм, айтпай атат деди. Каршы болуп туруп деди да апасы. Бул качан болгон? Ошондо мен 27-сине алып качканга чейин болгон да, бул 4-5 күн болон сүйлөштүм. Эле бир жума точно эсимде жок ал. 20-лардын кийин болду ошо. 27-сине чейин сүйлөшкөм ошо. Андан кийин ошо атасынын машинасы менен келди бир жактан аталар. Келген билбейм. Ооз ачырганда келди. Спринтер келди да эми. Баратан ачты, андан кийин баратан ачып кирип кетти. Мен өзүм ошо магазинден суу алып магазин жакка айдасам, өзү магазинге кирип кетти. Ошо мен барасам ал магазинге кирип кетти чуркап. Андан кийин ошо магазинге өзүм жетпей магазин алдында машинаны токтотуп, чыгып баратканда оңдон сүйрөп келип машинаны салып, четелеп келип эле кеттик бастыдан. Аркасынан каттыраак кармагангабы же чочуп кыйкырып жиберди. Анан жетелеп келип машинаны салдым, аркага эшикти ачып ошо артына салып, ошо өзүм машинанын алдыңкы эшигин ачып, алдына эле кирип отуруп өзүм айдап кеткем да ошо машинаны. Курулайды салып, эмеге Правсоюздун жаңы ачылган көчө бар болчу. Правсоюздуна барып, вокзалды көздөй айдадык Фучке. Хорошо, анан Фучке айдап барып, Фучктен Акмат стадына Московскийге чыгып, Московскийден чыгып барып эмеге Садовайлова чейин бардым, түз Московский. Садовайлова түшүп, ошону таласты көздөй кеттим. Мына Сосновканын постунан кантип өттүңөр? Сосновканын постунан токтодуңар. Токтодук, айдана акчаны бердик, сдачасын алдык. Ошо менен өткөндөн кийин 400-500 метр жүргөндө бир машина жаныбызга келип туруп кейлеп экен, жана мемезине тосту жана ачылган. Күйүп өчкөн, ошо менен айнени ачып көрбөстү. Анан ошо жердин жанына келип токтодум, ал алдыбызга келип токтоду. Келип токтогондо машинада ким бар дейт, жок, эч кимде жок деп койдум. Каяка барасың, таласка баратым, түшүп чырашкам анан ошо гей менен. Таласка баратам деди. Анан кийин сөтүн күйүстүм, ичин карады. Бул кыз ким дейт, сүйлөшкөн кызым дедим. Алкаш барасың деди, жок, мындай алып кетип аттым дедим, кыздан сурады. Алкаш барат өзү, бурган учкан жок, эч нерсе айткан жок. Анан ошол жерде киргизип тургандан кийин кичине турганда кайра алып чыкты, кетти. Алып чыгып баратканда отурлашчы, чөнтөктө эмне бар эле сурап калды бир өзү. Чөнтөктө эч нерсе кеткенде телефон бар болчу, партон бар болчу. Телефонун, партон болчу, болду, анан мындай эле сыртта салып шумалып койду. Роботтон да баарыбыз бир жерге бир эмеге киргизейин деп бир комнатанын эшигин ача албай турушту бирке. Анан ачып киргизип баарыбызды киргизди биринчи үчөөбүздү. Андан кийин Серекмар чыгып турган деп Акмат экөөбүздү эшикке чыгарып койду. Анан ошону эшикке чыгаргандан кийин сигарет чегип турган эшикке чыгып кетти. Анан жана автомат көтөрүп чыгып баладан сурадым,
Сен сүйлөшүп алайын ба? Заман жок, мен уруксат берип койдум. Мен билбейм деп дежурныйдан сурадым. Дежурныйга барып сурадым, ал да барып деп болбойт, наркы жака барып турчу деп койду. Аны болбойт деп келип атканда эшик ачык туруп эшик ачык турганда, эшикти ачып турганда көрүп ошол бурбайга сүйлөшүп туруп калдым эшикте. Эми азыр атаңдар кезде айттым, өзү чыкканыңда айт, сүйлөшкөнүңдү айт дедим, жок айта албайм андай деп аткан. Ошо менен сүйлөшүп отурганда бирөө өткөн да, бияка бирөө. Ким өткөнүн билбейм бирөө. Ызаганып бирөө сөгүн калып өтүп кеткен ошо. Эмне болду? Ызаганып сөгүнүп өсүп киниге өткөн да ошо менен. Өзү ачыкча сөгүнүппү же серди сөгүппү? Билбей калдым ошо өзүнүн алдынча сөгүн өтүп кеткен да. Мен аны карап бурлай жазам, күлүп койгон, сөгүн өтүп кеткен, уктуп ошойт ада. Ошо менен мен айттым, өзүң чыкканыңды айтып коеюн. Сезим деп аткан ошо жок деп атканда, ошо менен эмне болгонун билбейм ошо. Андан кийин канча күндөн ошо менен бир өзүм ачтан больницада жатырмын. Тынч. Sizge mına ayıp boyatmayı, o çocuğun bıçakların 3 yolu saydı, hepsi. Ошо сайдыңыз беле, ошо билесизби? Жок, билбейм, эсимде жок. Сайып өлтүргөн бычакты өзүңүз ижарага алып, айдап жүргөн кесиптик унааңыздан алганыңызды деп көргөзмө берипсиз. Ошондой көргөзмө бердиң беле? Жок, машинада бирок спринтер айдап жүргөн аренде машинамда бычак салып жүрмүн, эчтене. 28 майда сұраған немеде андай бірде сөз жоқ. Бөтеп тергөөчү өзү наводящийге басым көрсөтүп, осуна сөйлөп жатты. Анан бул үйгө келгенде бир сөз болду, атасы айтып атты го, эгер бербесеңер деле баары кийин өлтүрүп кетем деп айткан жөнүндө эмне айта аласыз? Жок, анда эч сөз чыккан эмес. Ошондой сөз айттыңыз беле? Жок. Берден эжеңизди айтып атат, үйдөн айткан деп атат. Айткан эмесмин, үйдөн да эчтен да айткан эмесмин. Так, эми калган суроолорду беришти. Анан экинчи могу 27 майдагы могу сизди 19-унда сурак кылып атат да, жана айтып кетти 19-июльдачы Асанбек Улукман деген. Ошону сурап атканда 27 майдагы үйүнүн жанынан ала качканды мойнума алам деп жооп берип атасыз да. Ой, үйүнөн алып чыкканмы ошо? Жок, ала качканымды, үйүнүн жанынан ала качканымды мойнума алам деп. Ооба, алып чыккам, ошо үйүнөн алып келип салгам башта. Жок, алдым деген башка, ала качкан дегенди түшүнүп атасызбы? Ошону мойнуңузга алгам деп жазып атасыз да, ошол туурабы ошо? Ошентип Эми ала качкан анда баг адам орун сүйлөшкөн, ошону өзү айткан, воскресенье күнү же суббота күнү байына барам, ошону жогушу мүмкүн деп айткан. Биринчи сиз 4-күндө күнү өз көңүл менен алып кеттим деп атасыз. 27-синде сиз өзүңүз жазып атасыз да, жооп бергенде. Ал эми 27 май күнү 2018 үйүн жанынан ала качканымды мойнума алам деп атасыз. Ала качканымды мойнума алам деп. Туурабы? Алып келип салгам да, алып келип салгам башта. Кыйкырып жүргөн деп атасыз. Кыйкырып ошо. Значит, ала качканыңызды мойнуңузга алып келесиз, туура, Май кызматкерлери сиздерди алып келди, машинада калды деп атасыз бурлай. Туурабы? Сиз вагонго кирдиңизби? Киргенбиз. Сейит Бөкөңгө. Ошондо столдун үстүндө кашык, бычактар турган деп көргөзмө берген экенсиз да? Бычактар турган деп. Ошол жерден алсам керек, бирок эсимде жок деп айтып атасыз. Ошондой көрдүңүз беле бычактарды? Бычакты билем, идиш аяк турган, тарелка турган, кашыктар турган. Көрдүм кашыкты. Кашык ошолорду айтып атасыз да. Кашык, идиш аяк турган экен столдун. Анан бычак да турган экен деп айтып атасыз. Туурабы? Бычак турган билбейм аны. Андан кийин Бурулайга сүйкү салып куда түшүп кеткенин уктуңуз беле? Андан кийин мен ошо алып келгенден айла кетип калып, бир жума жүргөндөн келгенден балдардан уктум, ошондой куда түшүп кетти деп. Ошо иштеген балдардан өзүм. Анан ошол куда түшүп кеткенден Бурулай менен жолуктуңузбу? Жолуккан жокмун, сүйлөшүп турдум телефон менен. Жеңеңиздикинен чалып турду, апаңыздыкинен да чалып турду. Телефон менен сүйлөшүп турганда эмне деп айтты? Мага куда түшүштү, мен макулмун дедиби же макул болгон жокмун дедиби? Анан эмне деп айткандары эсимде жок, сүйлөшүп атканда. Бирок алып кетем, баары алам мен сени деп айткам. Сиздин адвокатыңыз Абдрахман менен кошо беттештирүү болуп атат. Иманалиевдер менен, дежурный часттагылар менен, Сабыровдор менен беттештирүү болуп атат да.
Ошол жерде силер хорошо, буга чейинки берген көрсөтмөлөрүңөрдө башка адвокаттар болуптур. Бул жерде Абдрахманов менен берген көрсөтмөңөрдө айтып атасыңар. Мен кээ бир жерлерде эстеп жатамын. Айта кетсем, мен жарандарды кабыл алуу бөлмөсүндө камсырап, өзүмдү билбей жерде жатканда, сырттан бирөөлөр эшикти тарткылап жатышкандыгын билем депчи. Ошондо сиздин көрсөтмөңүзгө ишенсек, ошо эшикти ачып сындырабыз дегенде дагы сиз өзүңүздүн эс акылыңызда экенсиз да? Билбейм анын андай айтканын айтпаган эсимде жок. Жок, бул жерде сиз адвокатыңыз менен мына башка адвокаттар деп буга чейин айтып келдиңер. Башка адвокаттар. Урматтуу сот. Билбейм деп айтпадым. Улам менен кайталай бергенdim. Билбейм деп жооп бердим. Өзүңүздүн ак түстөгү автоунааңыздан бычакты алып, кийин берки ровдуга келгенде өзүңүздүн байкеңиздин машинесине салып алгансыз. Ровдуга келгенде байпагыңызга салып кеткенсиз деген көрсөтмө турат. Бул биринчи том иштин бети 176 шектүү адам катарында суралыптырсыз экенсиз саат 5-тен 5:23-кө чейин. Ошондо сиздин ушундай көрсөтмөлөрүңүз турат. Анда айтыңызчы, эгерде ошол эле күнү, ошол эле замат Кечиресиз, урматтуу адвокат. Числосун айтып койсоңуз, кечки саат 5-те суроо берилип атат. Ак түстөгү маршрутный такси сиз айдаганыңызды тергөөчү кайдан билди эле же сиз айттыңыз беле түсү кандай болгонун суроого чейин? Билбейм, эсимде жок, ким келип сурагандарын. Анан мындай суроодо сиз айтып берип атасыз да, мен ошол өзүм маршруткаманы алып, байкемдин машинесине салып, анан ровдуга келгенде бычакты носкиме катып койгом деп. Ошол сиздин көрсөтмөңүздү кандай түрдө сиз өзүңүз айтып бердиңизби же сизге бирөө жарым ошентип айт деп айтып бердиби? Эсимде жок азыр. Эсиңизде такып Эсимде жок. Хорошо. Качан берип турам, качан Азыр коллегам суроо берип кетти. Сиз өзүңүз жетелеп кетип атсаңыз, тиги бутунда бут кийими кандайча калып калат десе, мен шок абалда болчумун, билбей калдым деп атасыз. Эгерде мен баняга барам, ошол жерде жолугабыз десе, өз ыктыяры менен сиз менен жолугуп атса, анда кандайча сиз шок абалында, эмне үчүн шок абалында болуп калдыңыз? Айтып бере аласызбы? Айрым багы. Жок жерден чыгып, бөлмөгө чыга калгандан кийин калгам да. Кандай болду? Алдыма чыга калгандан кийин эле. Сиз күткөн эмессиңиз? Күткөн эмес. Мен айрым магазинге чатып күткөн эмесмин. Баня ачып күткөн. Урматтуу тураган, мен өткөндөгү келтирген өтүнүшүм боюнча Кара Батадагы дарыгер келүүдөн баштапты да. Мен кандай жагдайда эмне үчүн баштатканын албетте мен айта албайм, бирок катып келбейм, жооп бербейм. Соттун бул өтө чатак иш деп баштап. Ошондуктан жана мен айткан, күндө айткан суроо ачык калып атат да. Мисалы үчүн ушул жерде баарыбыз иштин материалдары боюнча, күнөө коюлганы боюнча Өдөш Масул өзүн өзү сайган болуп атат. Бир эле жолу эмес, 5 жолу сайылган бычак. Берүүнү аныкташ үчүн ушу соттук медициналык экспертиза жүргүзгөн эксперттерди чакырганбыз. Чакырып бердик. Өдөштүн өзүнүн үстүн жүргүзгөнбү? Ооба, жанагы бычак сайылган боюнча Өдөштү курсагына бычак сайылган. Ал экспертиза өткөнбү? Өдөштүн өткөнбү? Соттолуучу Бөдөшов айтып атат, сүйлөшүп жүргөнүбүздү Каникей деген жеңеси билчү деп атат. Ушул Каникей деген жеңесин мүмкүн болсо чакырып, кошумча ретинде кошумча күбө катары чакырып, бирок суроо берсек. Берген өтүнүш боюнча кандай жеткип калдык. Биринчиси Талайбек кызы деген Улубек да. Ал боюнча мурун эле чечилген. Ошон үчүн ал жагын карабайбыз, анын көрсөтмөлөрү окулат. Касымбаев боюнча алда сурап, мындакта мен көрсөм бар экен. Ушул суроолордун баарын берип тергөөчүчү. Андан тышкары сиз айтасыз, ал экспертиза жөнүндө эмес деп. Ал жөн эле оюн гана айтсын, башка нерсе боюнча. Адис катары сөзсүз эле катышмаш керек эмес ал жерге. Ал жакта эгер өзүңүздө башка адистер бар болсо, ушундай жооп бере алган компетенттүү чакырсаңыз болмок буга чейин элечи, любой эле ушундай эксперт же врач болуп жүргөндө. Аракет кылабыз. Аты жөнүн тактап чакырбай атса, сиз канча Эми аты жөнүн тактап келели, урматтуу турага. Сиз биздин укугубузду ушул жерден эле мына неме болуп коюп атпайсызбы? Бизге уруксат бериңиз. Аты жөнүн тактайлы. Булар айткысы келбей атат азыр. Бир жашына бир нерсе тура албайм сиз. Жок, тактап келели.
Тынч. Анда ушинтип эле айтпайсыздар. Тең изилдөө бүтсүн, андан кийин ошого карап чыгып коебуз. Карап айтып Мели мо сизден кийин Эмнеге шашып атасыздар, мен жакшы түшүнөм. Шашып анда сот контроль жаап, биринчи конвойчу кетсин, конвой алып кетсин. Андан кийин бул жак тарап чыгып кетет, андан кийин силер отуруп туруңар барыңар бул жак тараптагы. Кезек менен чыгарабыз. бомба эмес. Жок, коркуп атат. Жок, это криминалист бул. Бомбага окшош да. Бүгүнкү мынакей азыр Марс Бөдөшев көргөзмөсүн берди. Анан эмне деп айта аласыз жактуу чыгат бул боюнча? Эми бул бүгүнкү деле Марс Бөдөшев берген показаниясы өткөндөгү Сейитовдун деле берген показаниялары боюнча бул жоопкерчиликтен качуу максатында берип атышат да. Күтүлгөн болчу бул? Да, күтүлгөн болчу. Анткени баары бир булардын показаниялары просто жоопкерчиликтен качуу максатында берилип атат да. В принципе, иш материалдарында күбөлөрдүн, канчалаган күбөлөрдүн берген показаниялары беттештирүүлөр болгон. Ошол айтып атпайбы? Башка адвокат болчу, менин адвокатым менен болчу, башкалар болчу депчи. Бүгүн деле жанагы мен берген суроодо өзүнүн азыркы сотто катышып аткан адвокатынын көзүнчө дагы айтып жатат. Мен кансырап жатканда эшикти бирөөлөр жулмалап ачып аткан депчи. То есть бул баягы өзүнө керектүү жерин не помню деп, керектүү жерлерин помню болуп айтып аткан да. Анан кийин баягы өзү деле бүгүн айтып атпайбы? Канча жолу телефон менен деле сүйлөшкөндө Бурулай менен мындай деле айтканда, мен сени баары бир алып кетем, депчи. Бул жерде Бурулайдын эч кандай көңүлү бар сүйлөшүп жүргөндүгүн билдирген бир эч нерсе жок. Бурайдын соту боюнча бүгүн күбөлөр мынакей толук суралып бүттү. Марс Бөдөшев өз көрсөтмөсүн берди. Эртең материалдарды изилдөө иштери башталат. Экинчи тарапка тилекке каршы биз кетип калышыптыр. Бирок эгерде экинчи тараптан дагы айтышуу сөздөр болсо же комментарий берүү болсо, биз микрофон сунганга даярбыз.